Maşallah tuğanlar bugün özgün jergesinde biz mına şol Kuşap ayınındabız. Kuşapta buyursa kulundar geliptir. Mına şol kulundar boyunca bir katar görсөтөбүз. Жаныбар Россиядан келген ушундай жакшы сындуу кулун издеп жүргөндөргө мына ушул кулун тайларды көрүңүздөр. Буюрса четинен маалыматын алабыз. Бүт сыны келишкен эркек ургач аралаш кулундар келиптир. Ээсине бир катар маалымат алабыз. Бизге дагы ушундай жакшы кулун тайлар насип кылсын деген бир туугандар бирден лайктан басып коюңуздар. Буюрса бир четтен ээсинен маалыматын алалы туугандар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Туган бул тайлар боюнча маалыматын берели. Мындай кулун дедиңер, а? Булар 7 айлык кулундар булар. 7 айлык, алды 8 айлык. Алды 8 айлык. Алды 8 айлык кулундар. Россиядан келди. Россиядан келди. Машалла, мына тайлар көрүп атасыздар. Кулун тайлар. Породалары кандай булар? Булар бул жерде Данчак, Орловский аргындашкан бул жердечи. Аргындашкандар. Аргындашкандар бар эле. Смешный экен да барды да? Смешный, Машалла, мына. Данчак менен Орловский аргындашып түшкөн ушул тайлар экен, кулун тайлары. Көрүп атасыздар. Бою башы чоң. Азыр эми булар өсө турган немелер экен да, тайлар экен да, жаныбар, а? Ооба, буйруса. Машалла. Тайлар жакшы. Эркек ургачысы кандай? Булардын 11 башы эркек, 5 баш ургачы. Ушунда 16 баш бар азыр. 16 баш. Машалла. 16 башы бар экен. Ошондо 11 башы эркек. 5 ургач болуп калат экен, а? Ооба. Жаныбарлар көрүңүздөр. Келип келгенде канча күн болду? Келгенине 2 күн болду тайлардын. 2 күн болду. 2 күн болду. Уже эми путугалын жазып, кыйла өзүнө келип калышыптыр жаныбар, а? Ооба. Жолдо эми тем более Россиядан келсе чарчап кыйналат да, мына аркылык сооруларды көрүңүздөр. Жаныбарлар жакшы. Ар бир мындай колдон келишинче тегерет көрсөткөн атылайын. Соорулары баардыгы келишкен чоң-чоң тайлар. Эми бойлорун мындай орто эсеп мындай деп айтыш кыйын. Арасында чоңдору дагы бар экен, бою бийиктерчи. 6-7 айлык кулундарга мыналар өтө мыкты мына жаныбар көрүп атасыздар. Азыр эле мына анча мынча аттын көкүрөгүндөй эле мына жаныбар көрүп атасыздар. Туяктары машалла булар. Бойлорун айта кетейин ака. Бойлорундай көзүлчөм. Бойлорун өткөндө метр менен өлчөдүк. Мына алды 1.47 чыкты да. Жакшыларычы 1.47, 1.50, 1.40 бар да. Эң кичинекейи 1.40. Эң кичинекейи 1.40. Ооба. Так чамалап 1.47, 1.50ге чейин бара тургандар. Ооба. Мына ошондор мыналары бийик, өтө мыкты мына жаныбар. Азыр эми ошол негизинен жол жүрүп келген 2 күн болуптур. Эми кыйла өздөрүнө келип, мындай өмөл калыптыр жаныбар көрүп атасыздар. Бүт соорулардан кайган жакшы кулундар келиптир. Бул кулундардын бааларын кандай кылабыз, канча коебуз? Кулундардын баалары эркек ургачысы аралаш 80 миңден 90 миңге чейин. Кем болот? Кеми болот. Чоң кичинесине карап, тандагысына карап, 80-ден 90га чейин мындай эмелер болот, сүйлөшүүлөр болот. Ооба, обязательно. Машалла. Түшүрүп беребиз жакшы кылып, клиенттер наразы болбой. Түшүрүп беребиз дейт мына. Наразы болбой келип, жакшы кылып алып кетсеңиздер болот. Дареги ушул Ош-Бишкек жолунун Кушапта айрылыш деп коет. Ош-Бишкек жолунун трасса өтүп атат жолдо машиналар. Ошонун жанында эле мына ушул жерге келип, Ош-Бишкек жолунан өтүп кетип атып эле тийип, көрүп, жакканын тандап алып кетсеңиздер дагы болот туугандар. Эми булар деле Россия жылкы жаныбар. Азыркы учурда эми 7 айлыкка өтө мыкты, жакшы чоңоюштур. Муну дагы бакмалап дагы карасаңыздар, булар дагы өсө турган тайлар эми иншалла. Алла насип кылса. Жакшы тууган, содаңарды берсин. Ушундай туугандар, каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Бүгүн Кушап айылында мына ушул сатылуучу тайлар боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.